Жакын жұртқа жаққан улуу Манас урпактары, арыбаңыздар. Көлөмү жагынан океанга тете салыштырып, көп варианттуулугу боюнча даңазаланып, көркөмдүгү көз тайгыткан дүйнөдөгү 7 керемет укмуштун бири болгон Манас эпосу дагы да болсо изилденип бүтө элек. Кезинде Каныкей энебиз нускалап салып кеткен Манас бабабыздын ак күмбөзү тууралуу баяндамабызды тартып алабыз. Урматтуу музей сүйүүчүлөр, музейдин 3 бөлүгү Манас Баатырдын күмбөзү жана күмбөздү изилдөө иштерине арналат. Күмбөз архитектуралык эстелик катары көптөгөн окумуштуулардын көңүлүн өзүнө бурган. Бартолд өзүнүн Орто Азияга саякат дегенден кийин күмбөз жөнүндө эң алгачкы маалыматтарды жазып калтырган. 1945-жылы масон тартып алган күмбөздүн тегерегиндеги көрүстөндөрдүн фотокартасы. Ал эми сүрөттө Манас Баатырдын жанында кошо жүрүп, кошо жоо чапкан Кырк чоросунун күмбөзү. Эпосто Кырк чоро Семетейди жаш сынтып, биз карыдык, тынч жашайлы деген шылтоо менен Кытайды көздөп качып жөнөйт. Семетейдин аларды токтотууга жасаган аракети теккелетет. Ошондо Семетей аларды кырып, күмбөз салдырат. Ал эми Кырк чоронун күмбөзү бүгүнкү күндө Нарын областынын Кочкор районунун Кумды байына жайгашкан. 1937-жылы тартып алган күмбөздүн эң алгачкы сүрөтү. Тарыхый эстеликке көп көңүл бурулбай калгандыктан күмбөздүн үстүнкү бөлүгүндөгү кыштары карга, жамгырга туруштук бере албай урап түшө баштаса, кийинки бөлүгү кыргыз эли ырымчылык алып келгендиктен зыяратка келген адамдар колдору жеткен жерге чейинки кыштарын ырымдап кертип алып кетишкен. Ошондуктан күмбөзү кийинки муунга сактап калуу максатында күмбөз 1923-жылы мамлекет тарабынан коргоого алынган. Тарыхчы археолог профессор Борис Михайлович Зима баштаган экспедициялык топ биринчилерден болуп күмбөзгө казуу иштерин жүргүзө баштайт. Ошондо алар 3-4 метр тереңдикке жеткенде үстү ачылган, таланып тонулгон ирес жаткан табытты ачкан. Табытты ачкан мезгилде сөөк чыккан эмес, сөөктүн ордуна аялзатына тиешелүү болгон гана буюмдар чыккан. Окумуштуулар демек бул аялзатына тиешелүү күмбөз деп казуу иштерин токтотуп кетип калышат. Кайрадан 1938-жылы Бернштан баштаган топ келип, экинчи рет күмбөзгө казуу иштерин жүргүзө баштайт. Алар биринчи казууга караганда төмөнүрөөк казышат. Тактап айтканда 11 метр тереңдикте үстү чийке кыш менен тектирче түрүндө жабылган табыт чыккан. Табыт ачкан мезгилде боюнун узундугу 2,5 метрден ашыгыраак, жаш курагы 55-60 жаш курагына кайтыш болгон баатыр адамдын сөөгү чыккан. Эгер сиздер эпос менен таанышып болсоңуздар, анда Айкөл Манас 55-60 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Эпоско кайрылсак, Манас Баатыр көз жумар алдында Каныкей апабызга кайрылып, кокусунан мен өлсөм, белгилүү жерге сен көнсөң, колум тийген кандар бар менден, кордук көргөн жандар бар. Бир адамга билгизбей, бир адамга көргөзбөй, кеңеш кылып бакайга, билинбес жерге коюп көр деген ырзаттар кездешет. Мына ушул негизинде акылдуу көрөгө чыккан Каныкей апабыз кыргыз эли тукум курт болбосун деп, сөөктү төмөнүрөөк жашырып, үстүнө аялзатына тиешелүү болгон буюмдарды көндүрүп кете берген. Ал эми тарыхка кайрылсак, сөөгү өчтүгү деген окуялар болуп келген. Тактап айтканда, жер мал талашып, эки элдин же эки уруунун баатырлары тирликтөө бири-биринен өч алууга кудурети жетпесе, анда сөзсүз түрдө биринин көзү өткөндөн кийин каршылаш душманы сөөктү таап, кар жириген мүрзөсүнүн үстүнө казык кылып максатына жеткен. Бул кар жиректин анты курман болгон адамдын укум-тукумдары курут болот дегенди түшүндүрөт. Бул болгон чындыкты оозунда сөзү бар аксакал карыяларыбыз азыр деле айтып келишет. Күмбөздүн жарымы реставрацияга чейинки жана жарымы реставрациядан кийинки көрүнүшү. Биринчи тилкеде фарс тилинде жазылган. Окумуштуу Белинскийдин котормосу боюнча байлыктагы, бийликтагы бир гана Аллага таандык деген сөз катылган. Ал эми экинчи тилкеде араб тилинде жазылган. Жергиликтүү молдо Токтогасы Жусупбек уулунун чечмелөөсү боюнча бул шандуу күмбөз. Бул күмбөз Манастын күмбөзү. Манастын зайыбы Рапа хатун курдурган деген сөздөр жазылган. Рапа акыл, ал эми хатун аял деген сөздү түшүндүрөт.
күмбөзгө дагы бир далил. Экспозициядагы кыштар Манас күмбөзүн тургузууда колдонулган кирпичтер. Окумуштуулар бул кыштардын курамын изилдей келгенде эчкинин майы жана жүнү кошулганын аныкталган. Эчкинин майы күмбөздүн бетине суу жоготпосо ал эми жүнү канча кылым өтсө дагы бекем бузулбай турат деген үмүттө канке анебиз күмбөз салдырды. Алтын эркеч майына кыш бышырып бек салдым. Айкөлөмдүн күмбөзү канча кылым өтсө да бузулбай турсун деп салдым деген ырсактары кездешет. Стендте Манас эпосу менен байланышкан ыйык жерлерибиз чагылдырылган. Айчүрөктүн Акчынар тереги деп аталат бөлүгүндө көк токой айылына жайгашкан. Эл аны Себетейдин жубайы Айчүрөк тиккен Акчынар деп аташып, зыярат кылышып бабаларды эскерип турушат. Кароол чокуу музейдин артынан орун алган, бийиктиги 175 метр түзөт. Манас баатырдын чоролору мына ушул тоого кезеги менен чыгып, айланага көз жүгүртүп элдин бел кучулугун сактап турушкан. Чындыгында эле чыгып көргөн адамга дала сөрөнү алаканга салгандай көрүнүп турат. Манас чокусу Шекер айылына жайгашкан, бийиктиги 4445 метрди түзөт. Даула ташы Кең кол өрөөнүндө орун алган. Кошой коргону Нарын областынын Атбаш районунда жайгашкан. Нарын жергесинде Кошой бабабыз элдин башын бириктирип, душмандардын коргонуу максатында чек курган. Коргоонун үстүндө 5-6 атчан жоопкерлер кароо милдетин аткарган. Ошондой эле душмандардан коргонуу максатында коргонду тегерете арык казырып суу толтурган. Себеби басып кирген душман сууга кулап чепти бузуп кире алган эмес. Чачки өзөнү Кең кол өрөөнүндө жайгашкан. Манас баатырдын төлгө ташы бүгүнкү күндө күмбөздүн жанында орун алган. Манас баатыр жоого чыгаарда ушул төлгө таштын ордуна козгоп көргөн. Эгерде бул таштын ордуна козбой алсаң да согушта жоом болот деп болжолдосо, козбой албай калса артка кайткан. Урматтуу музей сүйүүчүлөр, ушуну менен сиздерге арналган баяндамабыздын 3-бөлүгү соңуна чыкты. 4-бөлүктөн көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.